Саңары балдар. Бүгін біз аралықтан оқытуыбызды улантабыз. Тема айланага сырттан иштен сызылган көпүрчүктардын аянттары. Силер менен математика мугалими Дамира эже. Аралықтан окутууда алтын эрежени сактайбыз. Үйдө болуу, санитардык гигиеналык эрежелерди сактоо, убакытты туура бөлүштүрүү, сабактарды көрүү, түшүнүү, тапшырманы аткаруу, көзгө көнүгүүлөрдү жасаганды унутпагыла. Бүгүнкү сабакта айланага сырттан иштен сызылган көпүрчүктардын аянттарын табуунун формулалары менен таанышасыңар. Айланага сырттан иштен сызылган туура көпүрчүктардын аянттарына маселе чыгарууну көрөсүңөр. 58-ci теорема. Айланага сырттан сызылган көпүрчүктүн аянты анын периметринин жарымын берилген айлананын радиусуна көбөйткөнгө барабар. Бизге радиусу R борбору O болгон айлана берилди. Сыртынан көпүрчүк сызылган. Далилдөө керек экен. Анын аянты периметрин радиуска, жарым периметрин радиуска көбөйткөнгө барабар экендигин. Далилдөө үчүн бизге ар бир айлананын ичин үч бурчтуктарга бөлүп алат экенбиз дагы. Анан ошол үч бурчтуктардын аянтын табуунун формуласын колдонот экенбиз. Мына көрүп турасыңар, үч бурчтуктар O, B1 бул ошол үч бурчтуктардын бийиктиги, же болбосо ал бийиктик радиуска барабар. P деген бул көпүрчүктүн периметри, R айлананын радиусу. Мына биз теореманы далилдеп чыктык. Айланага сырттан сызылган туура n бурчтуктун аянтын табуунун формуласын да карайлы. Бу жерде n бурчтук болгондо n'дин ордуна 6 болсо 6-ны, 3 болсо 3'тү, 4 болсо 4'тү кое беребиз. Мына ичтен сырттан сызылган айланаларды көрүп турабыз. Сырттан сызылган айлананын радиусу чоң R менен, ичтен сызылган айлананын радиусу кичинекей R менен. Сырттан сызылса, R'дин ордуна чоң радиусту коюп алып эсептеп чыксак болот. Жактары ар түрдүү болгон айланага сырттан сызылган көпүрчүктүн аянтын табуунун формуласын карайлы. Бул жерде мына периметри, анын жарымы, радиусу мынакей R көбөйтүп коет экенбиз. Жана дагы радиусун дагы өзүнчө таап алса болот экен. Эгерде периметри жактары белгилүү болсо, периметрин таап туруп. Айланага сырттан сызылган көпүрчүктүн периметри 6 дециметр, ал эми аянты 2,4 дециметр квадратка барабар болсо, анда радиусун тапкыла дептир. Мынакей бизге берилди. Айланага сырттан сызылган туура беш бурчтук экен. Анын радиусун табуу үчүн мына төмөнкү формуланы колдонобуз. Радиус, бул жерден радиусту таап алдык дагы, сандарды ордуна коюп койдук. Жообу 0,8 дециметрге барабар экен. Эми теңердеги 11-ci мисалды карай турган болсоңор, жагы ага барабар болгон туура көп бурчтуктун ал 6 бурчтук экен, аянтын эсептөөнүн формуласын тапкыла дейт. Мына берилди. 6 бурчтук жагы ага барабар. Табуу керек экен анын аянтын. Бул жерде башкача формуланы колдонобуз. Мына карагыла балдар. Бурч белгилүү болуп калат экен дагы. Анан ошол жерге үч бурчтуктарга бөлбөдүкпү жанагы теорем эмени формуланы далилдегенде. Ошон үчүн үч бурчтуктун ички бурчтардын суммасы 180 градуска барабар. Аны жагына бөлүп коет экенбиз. Мына ордуна коебуз катыштарын. Кыскарт 186-га бөлдүк, 6-ны 4-кө кыскарттык. Косинус 30 градус, синус 30 градус маанилерин таптык. Демек жообу 2-ден 3 табырасында 3 көбөйтүлгөн А квадратка барабар экен. Каалаган тең жактуу көпүрчүктөр үчүн ордуна n'дин ордуна алмаштырып эле таап берсек болот экен. Туура тең жактуу үч бурчтукка ичтен сырттан сызылган айланалардын радиустары аркылуу үч бурчтуктун жагын табууга болсо, тескерисинче радиустарын да тапсак болот экен. Мына бул жерде жагын таап атабыз. Ал эми бул жерде болсо, радиусун таап атабыз. Тапшырма. Айланага сырттан иштен сызылган көпүрчүктардын аянттарын табуунун формулаларын жана маселелерди дептерлерге жазып, окуу китебиңердин 155-ci бетиндеги 11-ci маселе, акыркы чыгарган маселелердин калгандарын чыгарабыз. 1-син, 2-син, 3-син жана 5-син. Темага канчалык түшүнгөнүңөрдү тест аркылуу текшерем. Тесттин шилтемесин группага жөнөтөм. Байланыш.
карантин учурунда үйдө болгула байланыш YouTube'да да эмереги, WhatsApp, Telegram жана электрондук почта. Саламатта калгыла.